Москва шаарынын тургундары Қазақстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Крокус кафесинде иштеген эки кыргызстандык кыз жок болуп жаткандыгы айтылууда. Социалдык тармактарга Москва шаарындагы теракттан кийин Крокус кафесинде иштеген эки кыргызстандык кыз жок болуп жатканын жазышууда. Бул маалыматты өлкөнүн тышкы иштер министрлиги жоголуп жаткан кыздар менен байланышууга мүмкүн болбой жатканы менен тастыктады. Министрлик Орусия бийлиги учурда тизмени жаңылоо иштерин улантып жатканын кошумчалады. Учурда элчиликтин кызматкерлери 24 жаштагы Эдита Жусупова менен 20 жаштагы Майза Гүлжигит кызын издеп жатышат. Кыздар менен эч кандай байланыш жок, бирок алар каза болгондордун жана жабыркагандардын тизмесинде да жок, дешти Тышкы иштер министрлигинен. Буга чейин Тышкы иштер министри жабыркагандардын алдын ала берилген тизмесинде Кыргызстандын эки жараны тууралуу маалымат такталбаганын билдирген. Эске салсак, 22 март күнү кечинде Москва шаарындагы Крокус Сити Холл концерттик залында ок атуу орун алган. Анда белгисиз адамдар ок чыгарып имаратта жарылуу болгон. Маалымат булагы Супер KG. Москвада Россиянын көп аймактарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Россия Федерациясынын транспорт министрлиги жүргүнчүлөрдөн аба майдандарына, автобекеттерге эртерээк келүүнү суранган. Жалпыга маалымдоо каражаттардын жазганына караганда, Москвада жана Россиядагы бир катар ири шаарларда Крокус Сити Холлдогу абалдан кийин коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Москва менен Подмосковьега кирип чыккан жерлерде атайын коопсуздук кийимдер менен жабдылган жол кайгуу кызматынын инспекторлору күчөтүлгөн режим менен иштеп, абалды тыкыр көзөмөлгө алып жүргөнүн Биринчи канал билдирди. Москванын аэропортунда коопсуздук чаралары катуу сакталып, Россиянын транспорт министрлиги жүргүнчүлөрдөн аба майдандарына, автобекеттерге эртерээк келүүнү суранды. Аталган жайларда абал тынч. Кызыл айнтка өткөн жер жабылганын РИА Новости кабарлады. Москванын метролорунда транспорт коопсуздугунун кызматкерлери жүргүнчүлөрдүн сумкаларын текшерип жатат. Чогулган эл жок. Москвадагы алдыңкы театрлардын жетекчилери бул дем алыш күндөрү спектакльдерге билет сатууну токтотуу чечимин кабыл алгандыгын билдиришти. Известия Москва, Петербург, Чеченстан, Татарстан, Воронеж, Тула, Тверь облустарында жана Россиянын көп аймактарында өтө турган массалык иш-чаралар токтотулганын кабарлады. Россия көргөзмө форумунда 23-24 мартта иштебей турган болду. Сочидеги маанилүү объектилерде да коопсуздук сактоо катуу көзөмөлгө алынды. Крокустагы теракт боюнча 11 киши кармалганы айтылды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников президент Владимир Путинге Крокустагы кол салуу боюнча 11 киши кармалганын маалымдады. Бул тууралуу Кремлден кабарланганын жергиликтүү басылмалар жазды. Ак алайкалардын арасында бул кандуу окуяны жасаган 4 террорчу да бар экени айтылды. Федералдык коопсуздук кызматынын маалыматына караганда, алар кол салуудан кийин Орусия менен Украинанын чек арасын кесип өтүүнү көздөшкөн. Ошондой эле алар колдонгон курал-жарактар алдын ала жашыруун жайда даярдалганы кошумчаланды. Эске салсак, Крокус Сити Холл концерттик залында теракт 22 мартта орун алган. Маалым болгондой, окуя пикник тобунун концерти өтүп жаткан учурда болгон. Анда белгисиз адамдар ок чыгарышкан, имаратта жарылуу болуп өрт чыккан. Бул каргашалуу окуядан көз жумгандар жана жаракат алгандар катталган. Соңку маалыматтар боюнча каза тапкандардын саны 93кө жетти. Арасында жаш балдар да бар. Ал эми жаракат алгандар 121 киши болсо, алардын 107си ооруканага жаткырылган. Подмосковьедеги Крокус Сити Холлдо болгон теракт. Путин терактыга катышы болгондордун бардыгы жазасын аларын убада берди. Президент жакындарын жоготкондорго терең кайгыруу менен көңүл айтты. Крокустагы терактын аткаргандар, уюштургандар жана буйртма бергендер жазасын алат. Бул Россия жана россиялыктар үчүн катуу сокку болду. Бул тууралуу Россия президенти Владимир Путин Москва облусундагы терактыдан кийин эле кайрылуу учурунда билдиргенин РИА Новости жазды. Бул кылмышты жасагандар, аны уюштуруп буйртма бергендердин баары ким болбосун, ким жибербесин, жазасыз калбайт. Бул кылмышты даярдап, артында тургандын баары адилеттүү түрдө жазасын аларын дагы бир жолу кайталайм. Бул Россия өлкөсү жана эл үчүн катуу сокку болду, деген
Путин. Ал террорчулар Украина тарапты көздөй кеткенин айткан. Крокуста элге ок аткандар Украина тарапты көздөй кеткен. Ал жакта террорчулардын чек арадан өтүшү үчүн эшик даярдалган. Тергөө жана укук коргоо органдары теракттын чоо жайын аныктоо үчүн бардык аракетти көрүшөт. Кылмышкерлер адамдарды россиялыктарды бир учурдагы нацисттерди эле аткылашкан деген Россия Федерациясынын президенти. Крокус Сити Холл концерттик залындагы теракт 22 мартта болгон. Белгисиз адамдар элди аткылап, андан соң имаратта өрт чыккан. Соңку маалыматтар боюнча каза болгондордун жана жабыркагандардын да саны 100дөн ашты. Терактыга түздөн түз катышы бар делген 11 адам кармалды. Маалымат булагы Спутник KG. Тажикстандын ички иштер министри Крокус Ситидеги окуяга 3 жаранын тиешеси жок экенин билдирди. Тажикстандын ички иштер министрлиги Орусиянын айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жазып жаткан Крокус Ситидеги кандуу окуяга тажик жарандарынын тиешеси бар деген маалыматтарды четке какты. Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө ар кандай маалыматтарды аталып жаткан 3 жараны жөнүндө текшерүү жүргүзүп, окуяга эч кандай тиешеси жок экени айтылат. Алар Риводжидин Исломов 25 сентябрь 1972 жылы туулган. Махмат Расул Насирдинов 20 ноябрь 1986 жылы туулган жана Рустам Назаров Исроилови 2 январь 1995 жылы туулган жаран. Тажик милициясынын маалыматында Исломов менен Насирдинов 2023 жылы 26 ноябрда Орусиядан кайтып келип, учурда Тажикстанда жашап жатат. Ал эми Рустам Назаров учурда Орусиянын Самара шаарында такси кызматында иштеп жатканы аныкталды. Ички иштер министрлиги окуя болгон күнү ал Самара шаарында болгонун билдирди. Буга чейин өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Крокус Ситидеги кандуу окуяга тажик жарандардын тиешеси бар деген маалыматтарды фейк деп атаган. Буга чейин орусиялык бир катар телеграм каналдар кандуу окуяга тажик жарандардын байланышы жөнүндө жазып чыгышкан. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников президент Владимир Путинге Крокус Ситидеги кол салууга шектүү 11 киши кармалганы жөнүндө маалымат берди. Бул тууралуу ТАСС агенттиги Кремлдин пресс кызматына таянып жазды. Куралчан белгисиз топ 22 марттын кечинде Москванын четиндеги Крокус Сити Холл концерттик залына миңдеген адам топтолгон учурда ок жаадырган. Орусиянын тергөө комитети окуяны теракт деп атап, кылмыш ишин козгоду. Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл концерттик залындагы кандуу окуяда каза болгондордун саны акыркы маалыматтар боюнча 115ке жетти. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитети кабарлады. Мекеме курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирүүдө. Маалымат булагы Азаттык. Элчиликтегилер жана кыргызстандыктар Москвада кан тапшырууда. Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат Крокус Сити Холлдогу терактыдан жабыркагандарга донор борборунда кан тапшырды. Бул тууралуу элчиликтен кабарлашты. Кан тапшырууга баргандардын арасында кол салуудан жабыркагандарга кайдыгер карабаган кыргыз жарандары, элчиликтин кызматкерлери дагы бар. Дип өкүлчүлүктөн бул нерсе үрөг учурган террордук чабуулдан жабыркагандарга колдоо жана жардам көрсөтүүнүн белгиси экенин айтышты. Маалымат булагы Спутник KG.